биринчиден жанагы 39 протокол боюнча депутаттардын баары кызыгып сурашты. Эмне баягы элибиз кабатыр болуп атканчалык кооптонууга негиз барбы деп. Бирок ошол улуттук коопсуздук кызматы министрлер кабинетинин өкүлдөрү жооп берди. 39 протокол бүгүнкү күндө эч кандай жанагы бул болгону жанагы алардын ниети болгон. Бирок бул жанагы конкреттүү жазылган ал жерде жолдун статусу эгерде болсо, бирок ошол ишке ашабы, ишке ашпайбы? Ал жөнүндө бул талкуунун бир башаты катары гана алардын сунушу болгон. Бирок эч кандай ал жерде жанагы анклав болуп калат, лейлек деген сыяктуу кооптонууга негиз жок. Ал жерде жазылган эмес. Азыр бизде жанагы кандайдыр бир протоколдор көп болгон буга чейин. Мисалы бирөөсү да болгон, мурдагы бийлик тушунда, андан кийинкиси болгон, бул болгондо ушундай ушул жөнүндө сүйлөшүүнү баштасак кандай болот деген мындай маани да болгону. Эгерде коомчулук каршы болсо, азыр коомчулук каршы болуп атпайбы? Президент каршы болсо, бул ишке ашпайт. Ошондуктан мен коомчулукка айтып кетет элем, эч кандай жанагы дүрбөп аткан мына жакынкы күндөрү теги Орукка жаңы жол Капчыгай аркылуу салынып баштайт экен. Андан кийин лейлек анклавда калат. Ал жака курал жарагындагы ташыйт экен деген сыяктуу кооптонулар айтылып атпайбы? Бул эч качан азырдай ишке ашпайт. Бул жөнүндө макулдашуу эки тараптуу, эки өлкөнүн ортосундагы келишим жөнүндө азыр сөз дагы жок. Ага сүйлөшүү дагы мындай башталды элек. Ошондуктан бул ой ишке ашпайт. Элдер өзгөчө баткендик туугандар кабатыр болбосо болот. Анан негизги ошол жердеги күйүп кеткен үйлөр боюнча жана чыгымдары такталыптыр. Ал боюнча министрлер кабинетинен чукул арада каражат таап бөлүп, элдин коопсуздугун биринчи кезекте, экинчи кезекте жана материалдык чыгымдардын бардыгын тез арада калыбына келтирүү тапшырмасы комитет тарабынан берилди. Депутаттар дагы кандай сунуштарды беришти? Депутаттар ушул бюджеттеги каражаттан Баткендин инфраструктурасын жана социалдык жашоо шартты оңдоо боюнча каражатты аябагыла, ошол жакта иштеп аткан чек ара кызматы, коопсуздук кызматтарынын айлык акыларын көтөрүү боюнча бүт ушундай сунуштарды беришти. Биринчи кезекте бизде приоритет Баткен болуш керек. Мурдагы чакырылышта дагы билесиздер, 500 миллион сом кошумча каралган Баткенди өнүктүрүү боюнча. Бир топ айылдарга өзгөчө макам берилген. Ошого дагы азыр 5-6 мурда кирбей калган айылдарды кошуп, анан ошо коопсуздукту биринчи ирет карап, жанагы болгон мүмкүнчүлүктү колдон келишинче жардам берүү маселеси каралды. Азыр депутаттар дагы бир айлык акыбызды көтөрүп, мындай мүмкүн болушунча Баткенге көңүл буруу маселесин каралды. Парламент комитети биздин жалпы жогорку кеңештин макулдугу менен Тажик парламентине бүгүн кайрылуу жөнөтөбүз. Ал жерде Тажик парламенти силер дагы өзүңөрдүн өкмөтүңөрдө, өзүңөрдүн бийлигиңерге чакырык жасагыла. Тынчтыкта жашашыбыз керек. Ар кандай чагымчыл аракеттерден алыс бололу. Эки эл ынтымакта жашаш үчүн Тажик бийлиги дагы колунан келишинче аракет кылыш керек деген маанидеги кайрылууну азыр добушка коюп Тажик парламентине жолдогон турабыз.